Саламатсыңарбы балдар? Мына бир канча күн арада тыныгуу болуп калып, кайрадан биз байланыштабыз. Бирок учурдагы кырдаалга байланыштуу биз сүйүктүү мектебибизде чоң жарык классыбызда эмес, интернет тармагы аркылуу байланышып турабыз. Бир канча убакытка чейин биз сабакты ушул ыкмада өтөбүз. Сабак өтүүнүн бул ыкмасы бүгүнкү күндө бизге өтө зарыл болуп турат. Муну менен биз өзүбүздүн ден соолугубузду, жакындарыбыздын ден соолугун сактайбыз. Ошондой эле мектеп программасынан артта калбай сабактарды өз учурунда өтүп турабыз. Анда эмесе бүгүн биринчи сабагыбыздын темасы ден соолук деп аталат. Сабактын максаты биринчи, ден соолуктун баарынан кымбат экенин түшүнөсүңөр. Ой жүгүртүүңөр өсөт, сөз коруңар көбөйөт. Өздүк гигиенаны сактап, ар бириң өз ден соолугуңа кам көрүүгө үйрөнөсүңөр. Анда, балдар, биринчи биз ушул сабакка берилген Жазгүлгө эмне болду деген текстти силер менен окуйлук. Жазгүл эти ысып, чүчкүрүп, ооруп калды. Тамагы аябай ооруп жөтөлдү. Апасы аны дарыгерге алып барды. Дарыгер Жазгүлдү көрүп, дары жазып берди. Ага суук тийиптир. Жазгүл бир жума үйдө жатып дарыланды. Курбулары күнүнө телефон чалып, Жазгүлдүн ал жайын сурап турду. Мээрим менен Диана өтүлгөн темаларды, тапшырмаларды айтып берип турушту. Жазгүл мектепке келгенде сабактарынан кыйналган жок. Балдар, эми ушул текст боюнча азыр суроолорго жооп берип көрөйлүкчү. Жазгүлгө эмне болду, балдар? Жазгүл ооруп калды. Дарыгер эмне кылды? Дарыгер Жазгүлдүн тамагын көрүп, ага дары жазып берди. Кимдер ал жайын сурап турушту? Жазгүлдүн ал жайын курбулары, классташтары сурап турду. Анын окуусуна кимдер жардам берди? Окуусуна Мээрим менен Диана жардам берди. Силер да курбуларыңарга жардам бересиңерби, балдар? Балдар, ар дайым биз досторубузга жардам беришибиз керек. Себеби биз кимдир бирөө ар дайым ушинтип ооруп калышы мүмкүн. Оорунун алдын алып этият болушубуз керек. Бирок кимдир бирөө ооруп калса, сөзсүз жардам беришибиз керек. Эми балдар, сөз айкаштарын толуктайбыз. Мисалы, мында сөздөрдү биринчи, экинчи жактын сөздөрүн коебуз. Мисалы, ал жөтөлдү. Ошондо биринчи жак мен болгондо кандай болот, балдар? Мен жөтөлдүм. Сен жөтөлдүң. Сиз жөтөлдүңүз. Эми экинчиде карайбыз. Өтүлгөн текст. Да кандай койсок болот, мисалчы, балдар? Өтүлгөн сабак деп койсок болот. Андан кийин өтүлгөн оюн деп айтсак болот. Эми балдар, бардыгыбыз дептерибизге бүгүнкү числону жазабыз, 10 апрель деп. Андан кийин 4 көнүгүү деп жазып, 4 көнүгүүдө аткарабыз. Мында балдар 4 көнүгүүдө бизге 2 тапшырма бериптир. Ошол 2 тапшырманын биринчисин аткарабыз. Мында берилген этиш сөздөрдү жактагыла дейт. Силер ошол 4 көнүгүүнүн биринчи таблицасында турган сөздөрдү жактайсыңар. Мисалы, мен кыйналган жокмун. Сен кыйналган жоксуң деп баарын ушу таблицадагыдай кылып жазасыңар, балдар.
анда силерге азыр ушул берилген тапшырманы жазып, дептериңерге сулуу, таза кылып жазып балдар, сүрөткө тартып, мага ушул группага жөнөтөсүңөр, кыргыз тил группада. Мен аларды текшерип, силерге баа коем. Эми балдар, силерге үй тапшырма. Үй тапшырма 4-көнүгү көнүгүүдө мен башта айттым, 2 тапшырма бериптир деп. Ошол тапшырманын экинчисин аткарасыңар. Мында берилген этиш сөздөрүнүн терс формасын жасагыла деп жатат. Мисал үчүн, терс формасын буга чейин биз билебиз. Мисал үчүн, сен оку же терс формасы болсо, сен окуба. Сен жаз же болбосом, сен жазба болот. Эми мен чүчкүргөн жокмун. Терс формасы бул. Эгерде оң формасы болгондо мен чүчкүрдүм болуш керек эле. Эми силер дагы кийинкилерин жасайсыңар. Сен чүчкүргөн жоксуз. Ушул үй тапшырма балдар силерге. Муну дагы бош убактыңарда аткарып, мага кайрадан группадан жөнөтөсүңөр. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.